Алло. Алло, Батма. Ау, жолдаш. Жақсыңбы? Полковник, жақсы, рахмат, өзіңіз. Еле, мен әркім әрдеме жөнөтіп атат. Мен Құдайдан қорыққан адаммын. Білесің ғой? Жоқ, ошол зектерге салып берген қол астыңызда қызматкерлерге еш нәрсе қыла албадыңыз, турабы? Барын айдалды ғой işte. Айдалған жоқ. Еркиніңіз жүрөт. Құдай сақтасын, мен Құдаға ақмын. Жоқ, ошоны билесиз, турабы? Азыркы күнгө чейин угуп туруң. Угуп туруң мени. За то, что кол кесилгендиги боюнча. Наказание алгансыз, сөгүш эле алгансыз болду. Башка эч ким эч нерсе болгон жок. 32 бала наказание алган. Только сөгүш эле алган. Алар өз калоосу менен кеткен. Кеткенге мажбур кылдыңар аны. Мени салып берген үчүн. Құдай сақтасын, андай окуя болгон эмес. Құран қармап берем мен. Құран қармап берем. Мен жалған айтып отқан болсам, мені Құдай ұрсын. Құдай ұрсын, мен жалған айтып отқан болсам, мен Құран қармап берем. Кимге салып бергениңерди да айтам азыр мен түз эфирге. Құдай сақтасын, мен да сотко берем болбосо. Макул, сотко бере бериңиз, пожалуйста. Мени ким заказ кылып атат? Ушу күнгө чейин бир дагы бирдеме айтылбай. Төбөмдө Құдай мықты. Мырзалар, келиңиздер, жардам бар. Ассаламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Ассаламу алейкум, урматтуу Facebook көрүүчүлөрү. Азыркы учурда Facebook'та тарап аткан кандайдыр бир мындай ээн учураган көрүнүштөгү видеодогу талкуу болуп жаткан талкуулап жатасыздар. Ошол учурдагы, ошол видеодогу мен буну ал кадырдан анча деле мен эмесмин деп Алладан жашырбаган, элден жашыра билем дегендей. Мен өз кылыгым үчүн бүткүл ушул талкуу кылып аткан ушундай жоругум үчүн, ушундай мээге сыйгыз жорук дейбизби, же адам кылбаган жоругум үчүн кечирим сурайм. Сизе бүгүн урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Кыргызстандыктар, бул сиздердин ой пикир айтып жатканыңыздар мен үчүн сабак болсун. Мен өз күнөөмү толугу менен мойнума алам жана өкүнөм. Бул видеону алар үзүлгөн жерде эле чыгарыптыр. Буга чейинки ситуацияны миң деле айтсам деле күнөө мен ал жерде карындашка, аял дегеле биздин коомуздагы аял кишиге андай жоосун аракеттер эч ким тарабынан болбошу керек. Тим более биз тараптан да ондой болбошу керек эле. Ошого туура түшүнүү менен кабыл алыңыздар. Эми адашабыз, барыбыз пендекемиз, адашкалым кече чындыгын айтканда спирттик ичимдиктерди ичкен болчубуз. Отчет катары чыгаруудам. $7300 болду туугандар. Мен сиздерге сөз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмаң не деп чыгат? Сен өзүң озек айтып кетсең, 0554 00 7084 эмбак номери Махабат бо деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар мунусунда. Сөз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбанкты тандап туруп ушул кыз озек айтып берди сиздерге. Ошол эмбанкка өзүңүздөрдүн эхсаныңыздарды салып, сөз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот.
Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетинде пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7,300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өзү донор болгон атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити өзүңүздөрдүн ихсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн Мбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экеселеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Эми калп конуштарда биз баарына газ котел өкмөт бере албайт экен. Элде чөнтөнөн жараша жагып атат. Ал эми машиналарды, эски машиналарды биз тыюу салып чара киргизбей кое албайбыз да. Анан тесисти толук газдаштыруу бул чоң акчаны талап кылат. Анан буга бюджет дагы жетпейт азырынча. Анан Газпромдун мүмкүнчүлүгү жетпейт экен. Газ менен камсыз кылып тесисти. Межбет комиссия 3 жылдан бери азайткан иштерди жасап, бирок адистер айтат, жылдан жылга ошол зыяндуу 3-4 заттын саны азайды. Элементар мында көк кара түтүн, мында немеге чыксаңыздар, Воронцовкага же болбосо Чоң Арга. Мурдагы жылга болуп аткан капкара түтүн жок Бишкектин үстүндө буюрса. Жылдан жылга азайып атат. Кечиресиз, сиз ушул бизде болгон жаңылыктарды окуп атасыздарбы, сүрөттөрдү көрүп атасыздарбы? Шаардын үстү капкара. Кайка жоголгонун мен түшүнбөй жатам. Сиздер жасап аткан чараларды биз сезбей жатабыз. Балким чындап эле кагаз түрүндө бардыңар иштеп атасыздар. Бирок иш жүзүндө факт боюнча карасаңыздар, соцсеттерге дайыма чыгып атат. Уровень загрязнения биз топ 3 шаарга кирдик дүйнө жүзү боюнча. Бул антирейтинг. Анан сиздердин жумушуңуздардын натыйжасы ошол жерден көрсөк болот. Шаардын үстүн карасаң капкара. Уже Урматтуу Вайсилов Турусбековна, бул маршрутта чыгып кеткен факт, бул аны тест оңдолгону факт, газификация болуп атат, бул да факт да. Процедурный 5-ші микрофон. Өзүңүз айтып кеттиңиз, элдин чөнтөгүнө жараша. Чоң сураныч ушул чындап эле биздин жарандарыбызга жардам бериңиздер. Жеңилдетилген кредиттерди бериңиздер. Котелдорду алсын. Газ менен газификацияны күчөтүш керек жылдан жылга. Бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Биз бактарды кыйып атабыз, алардын ордуна эмнени биз дагы аны толукташыбыз керек да, туурабы? Ошол эле учурда мен суранам, бүгүнкү күндө Министерство образования тапшырма берсин. Биздин бала бакчаларда иштеген, шаардын ичинде бар болгон бала бакчалардын ичинде балдарга эшикке чыкканга тыюу салынсын. Бул өтө маанилүү, анткени биздин кичинекей бөбөктөрүбүздүн ден соолугун приоритетке коюшубуз керек. Ошол эле учурда биз чоң жарандар эшикке чыксак баарыбыз сезип атабыз. Ошондуктан сиздердин жумушуңуздар жетишпейт. Дагы күчөткүлө, дагы иштегиле анын үстүнөн. Жылдан жылга эч кандай натыйжа жок болуп атат. Шаардын үстү капкара. Даже шаардын ичинде бизде бүгүнкү күндө карасаң туман, смог, анын бардыгы ар бирибиз сезип атабыз. Жумушуңуздар жетишпей жатат. Межбет комиссияда эмне кылып атасыздар билбейм, кагаз түрүндө ооба, балким, отчет бергенге. А бирок сиз айтып атасыз, шаардын ичи таптаза. Караңызчы эшикке чыгып, туман, көрбөйсүң. Сураныч, тапшырма бериңиздер Министерство образованияга. Биздин кичинекей балдарыбызды мындай смогто эшикке чыгарбаш керек. Бул өтө чоң зыян ден соолуктарына.